азыр биз өзүбүздүн Беловодская айылыбыздын өйдө жагына келдик примерно. Алдыгы жакта 16-чы зона бар, түрмө. И башка айылдар бар. Мисалы өйдө жагында Мураке, Акторпок, Темен суу ишылып көп айылдар. Видеонун темасы жана обложкадан туура эле түшүндүңөр болуш керек. Бүгүн бизде обзор болгондо баягы деле Москвада Камрини обзор кылбадым эле. Ошол сыяктуу эле минимальный обзор болот. Мен буюрса Кыргызстанга келип алганыма бир 10-15 күн болуп кетти. Уже загар алып карарганга да жетишип калдым. И машинаны обзор кылып, бир аз ушул машина жөнүндө сүйлөшөлү жана мен Кыргызстанда эмне кылып атам, чопачом, кандай абалдамын, ошол жөнүндө кеп кылабыз. Назарыңарда биздин кичинекей болсо дагы машинабыз. Адаттагы эле видеонун башында туугандар силерге эксперт таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парк рынокто 9 жыл, 10 жылдан бери жүрөт. Демек, ишеничтүү парктардын катарын толуктайт. Өзбекстанда, Кыргызстанда, Россияда жана Мароккода филиалдары бар. Комиссиясы 3 түрдүү. Биринчиси бул суткасына 55 сом, жана ал силер жумушка чыккан күнү гана алынат. Жумушка чыкпаган күнү алынбайт. Экинчиси бул жана подработка кылгандар үчүн жакшы. 2% комиссия, же болбосо үчүнчүсү 4 сомдон ар бир заказдан алынат. Кимге кайсынысы туура келсе тандап иштей бересиңер. Акча чечип алуу жагынан эч кандай проблема жок. 24 7 диспетчерди колдоосу бар жана азыркы учурда Кыргызстандагы актуалдуу болуп аткан лицензияны дагы алып бергенге жардам беришет. Ошондой кызматты дагы кылышат. Кошулууда коппоңой, көрсөтүлгөн телефон номерлерге байланышка чыгасыңар дагы адистерден баардык маалыматтарды аласыңар и силерди оңой эле кошуп коюшат. Же болбосо ушул видеонун описаниясында шилтеме бар, ошол шилтеме аркылуу өтсөңөр Telegram ботко катат, ал жактан деле өзүңөр оңой эле кошулуп аласыңар. Баарыңарга ассалам алейкум. Баягыдай эле билесиңер, мен профессиональный съемкалардан уже тажап кеткем. Машинаны жууп тазалаган деле жокмун. Как она есть, туугандар. Ооба, ушул Hyundai Solaris 2021 АППга өңдөө 1.6 кыймылдаткычынын көлөмү 1.6. Россияда такси болуп жүргөн. Мен бул машинаны каяктан алдым? Лалафодон таптым. Негизи автосалондордон, же болбосо авторыноктардан карасам варианттар чыгып атты. Негизи санат алайын деп аткан машина. Но келип акчанын жеткени ушул болду. Бир аз карыз-парыз кылып дагы таап кошуп туруп санат алсам болмок. Газ Кыргызстанда бир аз үнөмдүүрөөк болот да. Анан мисал бензин 80 сом болсо, газ 44-40 сом, бир 50% арзаныраак. Анан эмне айла жок. Биринчи машина ала беребиз, айдай беребиз и келечек буюрса буну сатып, өзүнүн кызматын бүткөндөн кийин анан санат болобу же дагы башка машина болобу алмаштыра беребиз. Анан биринчи кезекте эмне үчүн Solaris? Себеби мен Кыргызстанда такси кылам деген максатты алдым. Башка максатта болгондо мен башка жумуш кылганымда башка машина карамакмын да. Такси кылганым үчүн Solaris'ти карадым, санаталарды карадым. Себеп дегенде биринчиден обслуживание арзаныраак, запчасть доступный и практичный машина. Кореец есть кореец. Россияда билесиңер 10 жылдап деле жүрөт. Практикадан өткөн, өзүнү доказал да. Вот, короче, анан билесиңер да болсо, мен Москвада 2021 жылкы Solaris'ти выкупка алып, эч канча айдабай, 2 айдын ичинде кайра тапшырып салгам. Ал машинаны деле полностью эски пленкасын сыйрып, жууп тазалап и жаңы пленка чаптап, анан капотко момдо болгон кызыл узор и губасын кызыл кылып койгон болчумун. Могу пленкадан бирөө ашып калган болчу, өзүм мен ала келип турмун, көрсө чемоданда калып калыптыр. И анан ошолдон бир элес болсун деп туруп, бул эмени да чаптап салдым. Так, бул машина боюнча баягы айткандай эле мен профессиональный обзорщик эмесмин, ошон үчүн как она есть, туугандар. Белый жемчуг өзүнүн өңү, момдо болгон мага зима дөңгөлөктөр менен келди. 330 000 пробег жүрүп койгон, туугандар. Вроде бы, надеюсь, өзүнүкү. Мотор коробкасы жакшы эле иштейт экен. Кудайга шүгүр, бир апта болду айдап жүргөнүмө. Өзүм минимальный вложение бул ходовкага кылдым и фреон куйдум. Фреон заправка кылдым, кондёр жакшы эле иштеп атат. Анан анча-мынча аксессуар, майда чүйдөлөр, оформление, документтер менен ушундай нерсе болуп атат. Анан Кыргызстанда өзүңөр билесиңер, Москвадагыдай эле система болуп калган. Таксиге иштеш үчүн баягы эле кесартка биз эмне документтер чогултуп жүргөн болсок Москвада, ошол сыяктуу эле баягы соттолгон эмес деген справканы аласыңар, больницадан форма 083 деген справканы аласыңар, налоговыйдан өкмөткө карызы жок деген справка аласыңар, машинага страховой полис жасатасыңар, жана пассажирга азгоп деп коет, москвичтер билет, азгоп жасатасыңар, пассажирга обязательно страховка. Андан кийин трудовой договор,
таксопарк менен келишим түзгөн договоруңар. И ошол документтер да бир нече документтер бар. Ошолордун негизинде бардыгын жыйнап туруп, МВДга барып туруп, МВД, ГУОБД билбейм, ошого барып туруп лицензияга тапшырасың, лицензия дагы 30 күндө каралат экен. Балким 5 күндө чыгып калат, балким 10 күндө, балким 30 күндө. Отказ келеби, отказ келбеби белгисиз. Под себя сразу настройка кылып алгам туугандар, момда болгон алькантара накидка чытап койдум. Боло биртке болсо да салонго уют берет экен. И момда рулевой накидка оплетка деп кой, оплетка чытагам. Мультируль минимальный, круиз контроль жок. Приборный панельде анча-мунчасы управление, могул жерде звук управление, беззвучный, телефонго принимать этсең болот. И радиону алмаштырасың мультимедианы, мынакей. Көрүп турасыңар. Комплектация боюнча мен анчалык разбираться эте бербейм. Өзүм машина болгон үчүн видеорегистраторду баягында проводду монда кылып сапсайтпай, дегендей кылып казып алып барып, алып келип яка койгом да. Автомат коробка, жакшы, сенсор эмес, обычный штатный магнитофон. 330 000 пробег, полный электропакет, блокировка, разблокировка, там айниктердин эмеси. Эң эмеси ушул чехол жок. Чехолду келечек алып тагып коебуз буюрса. Ева көрүктөр өзүнүкү, алмаштырган жокмун, бир аз состояниясы келип калган. Буларды деле алмаштырыш керек негизичи. Бул жерде көрүп турасыңар, анча-мунча дефекттер бар эми да, өзүнүн баасына жараша. Но мен ал нерселердин бардыгын буюрса со временем өзүм жасап алам. Зима дөңгөлөктөрүн абалы, да бир сезон мага смелали жүрүп берет и момда болгон титан дискада. Мынакей. Кече күнү бир аз иштеп койдум эле, анча-мунча пассажир уже могу жерлерди баса коюптур. Же мен өзүм эле туугандарымбы белгисиз. Мынакей. Аквариум. И могу жерде ушу жанакы эме калып калган бренд Яндекстики. Бир кандайдыр бир угулдан көрүнөт да. Приборный панельде эч кандай ошибка жанбайт, кудайга шүгүр. Бир гана ушу датчик давления шин деп коет, ошол бир аз эме экен. Давленияны 3төн ашырса өчөт экен, билбейм. Бул эмне менен байланыштуу, аны деле көрсөтүп алам буюрса. Кече күнү айткандай эле биринчи күнү таксиге чыгып, өзүбүздүн айылда 1-2 заказ кылдым, анан кийин шаарга бир заказ берип салды. Шаарга, мисалы ушул Беловодский айылынан шаарга 40 км шлагбаумга чейин. И бул болсо шаардын аркы бетине жана көк жары тарапка берип койду, 12-чи микрорайонго. Алдым, бардым 1200 сом. 1200 сомго бардым, андан кийин эконом тариф менен. Андан кийин Бишкектин ичинде да бир заказ магистраль стадион тарапка чейин келдим. Ал жерден 470 сом нормально. И кайра шлагбаумдан 150дөн адам алып туруп Беловодскийге чейин келдим. Иштесе болот экен туугандар. Бизге самый главный бул машина эми Кудайым буюрса жакшы кызмат кылып берсин деген ой максаттабыз. Такси кылабыз, для личного цели айдайбыз бардыгына. И жанакы лицензияга керектелүүчү документтердин бардыгын мен буюрса толуктап койдум. Эртең бирси күн лицензияга тапшырам. Качан лицензия чыгат белгисиз, но азыркы учурда Яндекс заказ берип атат. Лицензияны обязательный порядка требовать этип же болбосо анысы жок, доступ бербей коебу деген жери жок. Алдыңкы видеолордо буюрса ушул Кыргызстанда такси жөнүндө көрүп каласыңар, Бишкектеги такси жөнүндө, Кара-Балтадагы такси жөнүндө өзүм чүйдө жашаганым үчүн ошол нерселерди көрсөтүп турам, канча акча тапса болот, эмне болот. И азыркы учурда Кыргызстанда жанагы Wildberries деген нерсе бар, ВБ такси, ошол нерсе катуу тест болуп атат, Яндекс менен жакшы конкуренция болуп атат, анан ал дагы бонустарды берип атат, Яндекс да бонустарды берип атат. Кече күнү мен өзүм жакын кошунам, досум, классташым ошол графикти көрсөттү, 3 күндө 17 000 жаап коюптур. 17 000ден ар бир күнү мисалы бонус берип коет, ошол 30 заказды аткарганча балансың 7-8 000 болот, 30 заказды аткаргандан кийин 10 000 түшөт. Ошондо 17 000 элестеткиле күнүнө. Нормальный тема экен. И ВБда деле ошол сыяктуу бир бонус бар экен. Крупный акча кармап алсаң болот экен. Пока экөө бири-бири менен конкуренция болуп атканда, сезон болуп атканда уруп калсаң болот экен. Асфальт төшөлгөн жолго эми жыгабыз, могу шагыл жол менен акырындык менен бара берели. Бул менин бир тууган иним. Сүйрөп алам, оператор кылып тартып мен видеого депчи. Өзү уялча камера канча деле чөөрбөйт. Камерага тартып, кей вайын тарталы, сен практиканын ролун аткарып койчу, мындай кылып кой, мындай кылып койсоң, жок, тиги бу дейт. А так 2011 футболго кызыгат. Машина жөнүндө азыраак сөз болуп калган болсо, же видео туура эмес болуп калды, же анча-мынча жери лишний болуп калган болсо, не обессуйте. А так каналга колдоо иретинде катталып койгула, лайктардан баскыла, ушунча актив көрсөтүп бергиле. 32 000ден акырындык менен ашып келатабыз. Планканы көтөрүп атабыз, Кудайга шүгүр. И баары сонун кийинки жакшылык видеолордон көрүшкөнчө баарыңарга ассаламу алейкум дейбиз.